Erasmus Plus, Orhun, Mevlana программалары бул мисалы өтө жакшы программалар да биз үчүн. Мисалы алганда биз бул программаларга катышып, бул программалар аркылуу биринчиден биздин студенттерди ошол чет өлкөлүк университеттерде барып билим алышына жардам берет. Ошол эле учурда чет өлкөлүк студенттер бизге да келиши мүмкүн. Бул академиялык мобилдүүлүктү жогорулатуучу. Ошол эле учурда баягы мен айтып кеткен билимдин сапатынын көрсөткүчүн жогорулатуучу дагы критерийге жооп берет да. Мисалы биз ошол эле ушул программалар аркылуу PhD илимий даражасы бар мугалимдерди тартсак болот. Ушул программа аркылуу келди. Чет өлкөлүк. Ооба мына критерийге жооп берет. Бизде мисалы 12 эмес, мисалы 20, же 30, же 50 жалпы окутуучулук курамдын санынан мисалы мынча пайызы чет өлкөлүк. Бул эртең бизден сурай турган болсо, же алар жанагынтип тастыктай турган болсо бул маселени, ооба бар. Башка университеттен сурашы мүмкүн. Ошол эле мисалы Турциядан келген болсо, силерде Ош мамлекеттик университетинде сабак билим берип жаткан мугалимдер барбы десе, бар десе, бул чоң плюс да, өтө чоң плюс биз үчүнчү. Буну эми мен бир тармагын эле айтайын. Бир тармак бүгүнкү күндө мисалы аткарыла турган бул туризм тармагында. Турциялык иш берүүчүлөр менен сүйлөшсөк болот. Ошол туризм багыты боюнчачы. Туризм багыты боюнча биздин студенттерди ошол мисалы Анталиянын мейманканаларына барып, ал жактан практика өткөнгө. Иштегенче дагы, практика өткөнчө дагы. Ошол эле учурда ошол сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атканда кандайдыр бир деңгээлде ошол студенттерге сиздер бир стипендия дагы берип, ошондой эгер мүмкүнчүлүк болуп калса деген эле ой, бул эми болуп калса абдан жакшы. Студенттер ал жерге барып практикалык деңгээлде мисалы 5 жылдыздуу мейманканаларда кантип тейлеш керек конокторду, туристтерди. Бул дагы бул практика. Эл аралык практика. Турция мисалы өзүнүн ошол жанагы Анталия регионунда деңиздин жээгиндеги 5 жылдыздуу мейманканалары менен дүйнөгө атагы чыккан. Андай билим алып келгенден кийин мисалы ошол эле студенттер бизде мисалы бул деле туризмдин өнүгүүсүнө чоң жардам берет да. Бул туризмдин өнүгүүсүнө чоң жардам бергенден бул ошол эле кайрылып эле баягы туруктуу өнүгүүгө дал келген иш-чара болуп калып атпайбы? Келип сапаттуу тейлөө көрсөтүп берсе, бул чет өлкөлүктөр да тартат, туризмди дагы өркүндөтөт. Ошол эле учурда мисалы туруктуу өнүгүү максатына дал келген иш-чара дагы болуп калып атпайбы? Бул бири-бирине мындайча айтканда байланышкан иш-чаралар да бардыгычы. Ошол эле мисалы QS-тин талаптарына жооп берген иш-чараларды биз аткарып жүрсөк университет, ушул багытта эле университеттин өзүнүн көп көйгөйлүү маселелерин чечилип калышына жол ачылат да. Ошол эле учурда мисалы Бириккен Улуттар Уюмунун баягы туруктуу өнүгүү максаттарына жооп берген иш-чаралар мисалы өлкө аркылуу аткарылып атып эле көп көйгөйлүү маселелер чечилип калат. Ошондой да, бул жерде дагы ошо QS-тин талаптарына жооп берип атып эле, жооп берген иш-чараларды аткарып атып эле биз университеттин көп маселелерин чечип алабыз. Өзү дүйнөгө белгилүү факт бул ошол Түндүк Американын университеттери дүйнөдөгү эң мыкты билим берүүнү камсыз кылат депчи, сунуштайт дегенчи, бул чыныгы факт да. Алып карасакчы ошол эле жана айтып кеткен 3 рейтинг. Андан сырткары Американын ичиндеги өзүнүн рейтинги бар, News дегенчи. Ошол Американын сыртындагы рейтингтерди ала турган болсок, дүйнөлүк рейтингтерди ошол биринчи 10 орунду сөзсүз түрдө ошол Америка менен Англиянын университеттери бөлүп алат да.
ошол батыштын университеттери биринчи ондукту. Бул ошол эле баягы Гарвард, ошол эле MIT, Оксфорд, Кембридж, там Беркли, ошол университеттер. Алар ар түрдүү багыттарда жумуш алып барат. Ошол эле таланттуу студенттер тартуу деген. Таланттуу деген эми бир кайсыл бир тармакта күчтүү дегенде эле эмес. Күчтүү спортчу да болушу мүмкүн. Ал спорт багытынан дагы университеттин атагын, аброюн көтөрүп жатат. Туура, ал багытта дагы биз дагы аларга теңелип, ал багытта дагы иш алып барышыбыз керек. Таланттуу деген эми ар тараптуу да. Ошо таланттуу адам ар тараптуу адам болот. Ошо ар тараптуу ошо таланттуу студенттерди тартуу. Мисалы, макаласы бар студент, макала чыгарган, мисалы, илимге жакын студенттер бар. Ошол эле учурда, мисалы, Scopus базасында макаласы бар студенттер да бар. Индекс Хиршасы бар, ошол эле студенттер бар. Бул жерде айрым учурларда, мисалы, мугалимдин өзү Scopus'тан макаласы жок болуп атса, кээ бир учурларда, мисалы, ошол эле НАР агенттиги, мисалы, Scopus'та макаласы бар студенттер барбы деген ошондой дагы бир критерийси бар да, сурай турганчы. Академиялык репутация деген бул ошол биздин университет жөнүндөгү дүйнөлүк академиялык чөйрөдөгү пикирлер кандай? Ал кандай болот? Буну биз QS'ке тизме беребиз. 400 адамдан турган. Максималдуу бул 400 адам, 400 адамдын тизмесин беребиз. Академиялык чөйрөдөн гана, академиялык ошо билим берүү тармагындагы адамдардын тизмесин биз QS'ке беребиз. Ал жерде ошол кайсыл жерде аты жөнү, ээлеген кызматы, кайсыл жерде иштейт жана электрондук почтасынын дареги. Ошол маалыматты биз беребиз. Ошол электрондук почтанын дарегине QS тарабынан сурамжылоо келет. Ал сурамжылоодо, мисалы, кандай болот? Бул сиз аты жөнүңүздү толтурасыз, кайсыл жерде иштейсиз, андан сырткары ошол кайсыл тармактасыз, кайсыл тармактан, мисалы, билим берүү болушу мүмкүн, экономика же болбосо юриспруденция болсо, мисалы, сиз юриспруденциядан болсоңуз, ошол сиздин оюңузча, мисалы, эксперттик кыргызстандык бир Бишкектен бир эксперт болду дейли. Кыргызстандагы эң мыкты юриспруденция боюнча университеттерди тандап кетиңиз дейт. Ал ошол Кыргызстандын ичинен өзү иштегенден сырткары, өзү иштеген жерде тандай албайт, сырткары 10 университетти тандап кеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми чет өлкөлүк университеттерден 30га чейин тандаса болот алчы. Ошондой эле сурамжылоо жумуш берүүчүлөргө келет. Ошондой эле биз беребиз, мисалы, биздеги өндүрүш, индустрия дейбизби, мекемелердин, мисалы, жетекчилеринин аты жөнүн ошондой эле тизме кылып беребиз. Ал дагы 400 адамга чейин болот. Аларга дагы ошондой эле сурамжылоо келет, бирок кичине суроолору бир аз башкача болот. Ал жерде эми, мисалы, кайсыл тармакта болсо, ошол тармак боюнча суроо келет да. Мисалы, биз химия жагынан болсо, мисалы, айтат, ошол сиздин тармагыңыз боюнча эң мыкты деп Кыргызстандын ичиндеги кайсыл университеттерди, мисалы, даярдай алат деген суроо болот. Ал жерде дагы ал 10 Кыргызстандын ичинен 10 университетти, чет өлкөлүктөрдөн 30 университетке чейин тандап кетсе болот. Бул ошол биз, мисалы, жумуш берүүчүлөрдү берип атканда бир гана Кыргызстандын ичинен эмес, чет өлкөлүк жумуш берүүчүлөрдү дагы берсек болот. Бизде чет өлкөлүк студенттер бар. Мисалы, Пакистандан, Индиядан келген студенттер бар. Аларга, мисалы, ошол Пакистандан же Индиядан көбүнчө бизде медицина тармагында окуп аткан үчүн ошол медицина тармагынан больницанын директорлору болобу же кандай болот, ошолар тармактуу болот. Ошолордон, мисалы, аларды берсек, алардын почтасына келет. Айтыңыз, мисалы, медицина тармагында
эң мыкты деп сиздер мисалы Индиядагы 10 университети, чет өлкөдөн 10 университет. Ошо чет өлкөлүк университеттерди тандап жатканда алар мисалы ошмуну тандап кетчү болсо, бул бизге аябай чоң пайдасы бар да. Себеби бул жерде мындай, мисалы бир Кыргызстандан эксперт бизге добуш берсе, ал 15% түзөт жалпы салмактанчы. Ал эми чет өлкөлүк эксперт ошму үчүн добуш бере турган болсо, ал 85% түзөт. Ошон үчүн эгер биз 400-дөн мисалы 300-ün чет өлкөлүк эксперттерди тапшырчу болсок, то есть алардын добушунун салмагы оор да биздикине караганда, Кыргызстандыкына карагандачы. Ошол себептен биз жанагы тизмени толтуруп атканда 3+2 системасына 3 чет өлкөлүк, 2 жергиликтүү эксперттер деп. Бул эми минималдуу талап болуп жатат. Ал эми мисалы эгер кайсыл бир факультет же кафедра мисалы ошол эле 5 болобу, 10 эксперт болобу чет өлкөлүктөрдү бере ала турган болсо, берсе боло берет. Сөзсүз түрдө бул андан да жакшы болмок. Бул дагы баягы Ош мамлекеттик университетинин таанымдуулугу. Канчалык деңгээлде Ош мамлекеттик университетин билишет. Эми Кыргызстанда Ош мамлекеттик университети бул эң чоң университет болуп эсептелинет. Буну ошмуну тааныбаган мекеме жок Кыргызстандын ичинде. Бирок мисалы чет өлкөдө, чет өлкөлүк деңгээлде канчалык ошмунун таанымдуулугу. Бул жерде ошол вакансия ярмаркаларын уюштуруп, ушундай университет бар, биз ушундай кадрларды даярдайбыз, ушундай сапатта, мыкты сапатта биз кадрлар даярдап беребиз деген ошондой вакансия ярмаркаларын, же болбосо алар менен биргеликте, ошо иш берүүчүлөр менен, чет өлкөлүк иш берүүчүлөр менен биргеликте, мисалы онлайн курстарды өткөрүү, онлайн конференцияларды өткөрүү, алардын талаптарын угуу, мисалы аларга кандай кадрлар керек, кайсыл тармактагы кадрлар керек. Бул дагы ошмунун таанымдуулугун жогорулатат да. Негизи мисалы ар бир жерде, ар бир өлкөдө мисалы ошму деген барбы, же болбосо Кыргызстан десе, билесиздерде Ош мамлекеттик университети деген университет бар, биз алар менен кызматташабыз дегендин өзү бул ошмунун таанымдуулугун билдирет. QS бул дүйнөлүк рейтинг чыгаруучу, дүйнөлүк университеттердин рейтингин чыгаруучу агенттик болуп эсептелет. Бул дүйнөдөгү эң чоң авторитеттүү деген 3 агенттиктин бири. Бири бул ушул QS, штаб-квартирасы Лондондо жайгашкан, Quacquarelli Simons дегендин аббревиатурасы болуп айтылат, QS деп. Экинчиси бул ARWU деген дагы бар, же болбосо Шанхайский рейтинг деп коет. Бул ошо аты айтып тургандай, штаб-квартирасы Шанхайда жайгашкан, Кытай эл республикасында. Үчүнчүсү бул Times Higher Education деген, бул ушу дүйнөдөгү университеттердин, мыкты университеттердин рейтингин чыгаруучу 3 эң авторитеттүү рейтингтик агенттиктер. Ош мамлекеттик университети биз мына жакын арадан бери ушул QS рейтингине кирүүгө аракеттерди кылып жатабыз. QS рейтингинин ичинде региондорго бөлүнгөн. Мисалы ала турган болсок, Европа, Батыш Европа мамлекеттери үчүн өзүнчө регионалдык рейтинг, Азия мамлекеттери үчүн өзүнчө регионалдык рейтинг, Африка университеттери үчүн, Латын Америка, Түндүк Америка болупчу. Ушул региондорго жараша биз былтыр бир ЭК деген регион бар эле. Emerging Europe and Central Asia деп коет. Бул чыгыш Европа жана Борбордук Азия мамлекеттеринин университеттери катышкан регионалдык рейтинг эле. Быйылтадан тартып биз башка рейтингке кирип калдык, Азия регионунда. Азия регионунун ошо Борбордук Азия рейтингине катыша баштадык. Азия регионунда 4 регионалдык рейтинг бар. Бул ошол Чыгыш Азия, Түштүк Чыгыш Азия жана Борбордук Азия, анан ошондой эле бул Түштүк Азия.
Биз ошо рейтингдин Борбордук Азия рейтингинде катышабыз. Бул жерде өзү айтып турган ошо Борбордук Азия мамлекеттери Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркменистан республикаларынын университеттери катышат. Бул QS рейтингинин өзүнүн индикаторлору бар. Алар дагы бөлүнөт. Регионалдык рейтингке бир аз башкача индикаторлор, ал эми регионалдык рейтингке бир аз башкача. Биз эми регионалдык рейтингден сүйлөй турган болсок, бул жерде рейтингди чыгаруучу индикаторлорду 4кө бөлүп койсок болот. Бул репутациялык индикаторлор болот бирөөсү, экинчиси бул илимий метрикалык индикаторлор, үчүнчүсү билимдин сапатын көрсөтүүчү индикаторлор, анан төртүнчүсү бул университеттин интернационалдашуусу боюнчагы индикаторлор. Ар бирине толугураак токтоло турган болсок, репутациялык индикаторлор бул академиялык репутация, бул ошол академиялык чөйрөдөгү мугалимдердин арасындагы ошмунун бедели, ошолордун сурамжылоосу, алардын ошму жөнүндө болгон пикирин аныктаганын критерий болуп эсептелинет. Экинчиси ошого окшогон эле бул жумуш берүүчүлөрдүн арасындагы бедели, университеттин бедели. Бул ошондой эле сурамжылоо, мисалы, жумуш берүүчүлөрдүн ошму жөнүндөгү пикирин аныктаган сурамжылоо болуп эсептелет да. Илимий метрикалык индикаторлорду алсак, бул жерде үчөө бар. Бул университеттин макалаларынын саны. Анан ошол эле макалаларга болгон шилтеме, цитирование деп коет, ошолордун саны. Анан азырдагы Азия рейтингинде жаңы киргизилген индикатор бул эл аралык илимий коллаборация. Башка чет өлкөлүк жогорку окуу жайлары менен бирге аткарылып жаткан илимий изилдөөлөр, кандай иштер аткарылып жатат. Мындайча айтканда, Ош мамлекеттик университетинин дүйнөнүн башка жерлериндеги мындайча айтканда катышуусу да. Канчалык деңгээлде, кайсыл өлкөдө ошму бар. Мындайча айтканда, биз мисалы Чехиянынбы, же болбосо Батыш Европанынбы, же болбосо чыгыш өлкөлөрүнүн университеттери менен бирге кандай илимий изилдөөлөрдү алып баратабыз дегендин белгиси. Илимий метрика деген бул университетте аткарылып жаткан илимдин көрсөткүчү. Канчалык деңгээлде, мисалы, макалалар чыгып жатат. Ал макалалардын сапаты, саны, макаланын сапатын кантип көрсөтөт? Макаланын сапаты бул ошол макалага болгон шилтемелер. Жана өзүнө өзү шилтемеден сырткары чет өлкөлөрдөн, башка жактардан ошол биздин университеттин мугалимдери жазган макалага канча шилтеме келди. Буну база катары бул Scopus деген Elsevier компаниясынын ошол Scopus деп базасы бар. Ошол жерден алынат маалыматтын бардыгы, статистикалык маалыматтын бардыгы ошол жактан алынат. QS ошол Scopus менен биргеликте иш алып барган үчүн ошол Scopus'тан алынган маалымат болуп эсептелинет. Билимдин сапатына кайрылсак, бул жерде мугалимдердин, студенттердин санына болгон катышы. Бул жерде канчалык аз окуучу бир мугалимге туш болсо, ошончолук билимдин сапаты жогору дегенде, ар бир студентке, ар бир окуучуга тиешелүү, керектүү деңгээлде көңүл бурулат деген. Анан экинчиси бул илимий даражалуу мугалимдердин саны. Ошол жалпы мугалимдердин санынан канчасы илимий даражасы бар. Жана кандидат наук, доктор наук деген. Ош мамлекеттик университетинин тарыхы 1939 жылы ачылган Ош мугалимдер институтунан башталат. 1951 жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институту болуп түзүлүп, 1992 жылы Ош мамлекеттик университети болуп өзгөртүлгөн. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын жогорку кесиптик билим берүүсүнүн билим берүү уюмдарынын потенциалын жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыгына кол койду.
Аталган жарлыктын негизинде өлкөдөгү ири 5 жогорку окуу жайга өзгөчө макам берилди. Алардын катарында Ош мамлекеттик университети бар. Өзгөчө макам алган окуу жайларга жогорку билим берүүнүн үлгүсү катары дүйнөлүк рейтингдеги университеттердин алдыңкы сабына кирүү милдеттендирилди. Бул милдеттерди ишке ашырууга Ош мунун интеллектуалдык, илимий педагогикалык, материалдык, техникалык жана ресурстук потенциалы жетиштүү. Ош мамлекеттик университети мамлекеттин социалдык экономикалык өнүгүүсүнө эбегейсиз чоң салым кошуп келүүдө. Акыркы жылдары окуу жайдын атайын өздүк эсебинен 20дан ашуун окуу корпустар, жатаканалар, спорттук комплекстер курулуп, заман талабына ылайык толук модернизацияланды. Учурда табиат таануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин ветеринардык клиникасы менен 5 кабаттуу окуу имараты, Ак Буура кампусунда 5 кабаттуу окуу лабораториялык корпусу, искусство факультетине кошумча окуу имаратынын курулушу жүрүүдө. Учурда билим алып жаткан 45 миңден ашуун студентти тейлөөгө Ош мамлекеттик университетинин материалдык техникалык базасы, илимий потенциалы жетиштүү. Учурда Ош МУда 20 факультет, 3 институт, 6 колледж, 5 мектеп гимназия, 27 окуу имарат, 10 студенттик жатакана, 2 медициналык клиника, 1 студенттик профилактория, 2 пансионат, 18 спорт комплекс, борборлоштурулган электрондук китепкана бар. Университетте балабакчадан баштап докторантурага чейинки заманбап, өзгөлтүксүз билим берүү кластери түзүлгөн. Университет бүтүрүүчүнүн кесипкөй адис болуусуна, шык жөндөмүнүн, чыгармачылыгын өнүгүүсүнө, ден соолугуна, маданий жана руханий көрөнгөсүнүн баюусуна жалпы ар тараптан калыптануусуна кам көрөт. Көз карандысыз аккредитациялоо жана рейтинг агенттигинин Евразия университеттеринин рейтинги 2022 эл аралык рейтингинин жыйынтыгы боюнча Ош мамлекеттик университети Евразия мейкиндигиндеги эң мыкты топ 3 университеттин катарына кирди. Окуу жайдын акыркы жылдары жараткан ийгиликтери мамлекет тарабынан бааланып 2017 жылы даңк ордени менен сыйланган. Ош мамлекеттик университети 33 өлкөнүн 300дөн ашуун жогорку окуу жайлары менен эки тараптуу кызматташуу келишимдери алкагында кызматташат. 20дан ашуун кош дипломдуулук биргелешкен билим берүү программалары Кытай, Россия жана Казакстан университеттери менен ийгиликтүү ишке ашырылууда. 2022 жылы Лев Николаевич Гумилев атындагы Евразия улуттук университетинин филиалы Ош МУда ачылды. Жана 2023 жылы Ош МУнун филиалын аталган университетте ачуу пландалууда. Ош мамлекеттик университетинде Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин борборун ачуу боюнча келишимге кол коюлду. Анын алкагында 3 багытта кош дипломдук билим берүү программалары ишке ашат. Жыл сайын 500гө жакын студенттер, 300гө жакын окутуучулар академиялык мобилдүүлүк программалары боюнча окуп, тажрыйба алмашып келет. Ош МУда университет 4.0 моделине өтүү талабына ылайык илим, өндүрүш, коммерциализация үчилтиги ишке ашырылууда. Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен алдыңкы тажрыйба борборунун окуу өндүрүштүк комплекси ачылды. Ал эми Ош МУнун Ак Буура кампусунда жайгашкан медициналык клиникасы элге кызмат көрсөтүүдө. Клиникада амбулатордук диагностикалык, терапия, стоматология, хирургия бөлүмдөрү иштеп жатат. Ош МУнун медициналык клиникасынын операциялык обочосунда алгачкы жолу операция жасалды. Бөлүм акыркы заманбап үлгүдөгү медициналык шаймандар менен жабдылган. Клиникада жалпы шаар тургундары үчүн тез жардам унаасы кызмат көрсөтөт. Ошондой эле университеттин атайын каражатынын эсебинен акыркы жылдары илимий долбоорлор үчүн 22 миллион сом өлчөмүндө каражаты бөлүндү. Алгачкы жолу 5 багытта PhD докторантура ачылып иштей баштады. Илимий журналдарынын ишмердүүлүгү Open Journal System электрондук платформасына өткөрүлдү. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык жана министрлер кабинетинин төрагасынын катышуусу менен Ош МУда жаштар бизнес паркы ачылды. 2022 жылдын июнь айынан бери 22 стартап долбоор инвесторлор тарабынан жактырылып, жалпы тартылган инвестициянын суммасы 5 миллион 249 642 сомду түздү. Если мы предпримем такие шаги сегодня, то завтра Ошгу станет гнездом тысяч и тысяч фирм, которые станут основой экономики такой страны, так же, как и Кембридж. Если посмотреть на историю, то есть все основания стать культурно-экономическим арбитром города Оше.
2022 жылдан тарта окутуунун кредиттик технологиясы толук түрдө университеттин окуу процессине кирди. Студент өзү каалаган дисциплиналык курсту жана окутуучуну эркин тандап, тиешелүү кредиттик сааттарды өздөштүрөт. Бул кадамдар күчтүү атаандаштыкты жаратып, билим берүү сапатына түз таасир этет жана академиялык эркиндикти, чынчылдыкты камсыз кылат. Университеттин бардык ишмердүүлүгү электрондук форматта ишке ашууда. 2022-2023 окуу жылынын ноябрынан тарта бир ставкада эмгектенип жаткан катардагы окутуучуларга 3000, доцент, илимдин кандидаттарына 5000, профессор, илимдин докторларына 6000 сом үстөк акы эмгек маянасына кошулду. 2011 жылы бир ставкада эмгектенген илимдин доктору, профессор 13440 сом өлчөмүндө айлык маяна алса, азыркы учурда 62965 сом айлык алып жатат. Мындан сырткары, окутуучунун илимий ишмердүүлүгүнө, окуу усулдук жумуштарын аткаруусуна, өзүн өзү өнүктүрүүсүнө, коомдук турмушка кошкон салымына карай баалоо үчүн электрондук өздүк баракча тутуму ишке кирди. Мында топтогон упайына жараша кошумча эмгек акы чегерилет. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан каржыланган жана гриф менен чыккан окуу китептери, Scopus базасынан басмадан чыккан макалалары жана патенттер үчүн стимулдаштыруучу сыйакылар берилүүдө. Окуу жайда университеттик спортту өнүктүрүү багытында алгылыктуу иштерди жасап жатат. Ошмуда университет Ошму волейбол кыздар жана балдар профессионалдык клубтары Кыргыз Республикасынын волейбол боюнча жогорку лигасындагы клубтар аралык мелдеште кыздар чемпион болсо, волейболчу жигиттер вице-чемпион болду. Алдиер футбол клубу Ошмунун карамагына өтүп, Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын премьер лигасында университет Ошму Алдиер аталышы менен оюн алып барууда. Университет Ошму футзал клубу Кыргыз Республикасынын супер лига чемпионатында катышууда. Учурда Ошмуда 18 ачык жана жабык типтеги спорт комплекси бар. Анда 16 спорттун түрү боюнча секциялар, ынтымак спорт клубу иштейт. Ош мамлекеттик университетинде эң мыкты окуган 10 студент айына $100, жылына $1200 өлчөмүндө атуулдук стипендия алат. Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 13 апрелиндеги номер 114 жарлыгынын негизинде Ош шаардык клиникалык ооруканасынын бир бөлүгү университетке өткөрүлгөн. Жакынкы күндөрдө университеттин заманбап медициналык клиникасын куруу иштери башталат. Бул масштабдуу долбоор университет 4.0 моделине кирүүдөгү негизги импульс болот жана мамлекеттик деңгээлде стратегиялык жактан колдоого алынат. Эл аралык рейтингтердин талаптарына ылайык университет 4.0 муунуна айлануу багытын эске алуу менен Ош мамлекеттик университетинин жаңы брендин иштеп чыкты. Брендти иштеп чыгууда университеттин бай тарыхы, учурдагы абалы жана келечек стратегиялык багыттары эске алынды. Аталган бренд өндүрүштүк университетке айлануудагы Ош муунун товардык белгиси катары кызмат кылат. Ош мамлекеттик университети терең тарыхы, бийик максаттары, кенен ой жүгүртүүсү жана заманбап билим менен алдыга умтула берет.